расмий тилде маалымат берсе мүмкүнчүлүк бу? Сунушта Аманкан Батырбекович, айыл чарба багытында көбүнчө жерлерде бул суу чарба кайсы департаменттери бизди жөнөкөй айыл жериндеги жергиликтүү тургундар көрүп атат. Ошон үчүн өкмөт мүчөлөрү кыргыз тилинде баяндама берсеңиз. Өткөндө кечиресиз Аманкан Батырбекович, ушул боюнча мындан кийин кыргыз тилинде гана сүйлөнөт деп айтылган. Анда расмий тилде дайындалып келсеңиз, анда муну азыр маселени алабыз. Кийинки жыйында баяндаманы кыргыз тилинде, эми урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор туура түшүнгүлө. Кыргыз тилин, мамлекет тилин биз өндүрүшүбүз керек, анан биз туура чечим кабыл алганбыз. Мындан кийин баяндаманы только гана кыргыз тилинде көрөбүз деп. Рахмат, эмки жолу ошо кыргыз тилинде даяр болуп келесиз. Бул боюнча эми кемчилик боюнча өзүңөрдүн жазаңарды аласыңар. Расмий тилде даярданып келгенден кийин баяндамасын окуй бербейли, урматтуу депутаттар. Менде сунуш ушундай да, эми биякта деген бул салык кодекс ошо жер суу боюнча изменения киргизип атат да, ошолор боюнча салыктарга, налогторго. Анан налог төлөөчүлөрдүн арасында орусча сүйлөгөндөр да бар, арасында кичине угуп коелу, бирок эмкиде кыргызча даярданып келсин. Бүгүн угуп коелу да, эми келгенден аз кетирип ийген туура эмес болуп калат го. Аманкан Батырбекович, Мен сунушум. Эми ушинтип ана мында деп отуруп 31 жыл болот. Жаныбек Султанович, мен азыр эртең менен Корея элинен келген бир волонтер кишини кабыл алдым. Кыргызча сүйлөп атат. 11 жыл болду келгениме деп атат. Мен котормочусуз кыргыз тилинде жакшынакай кылып сүйлөштүк экөөбүз. Ал жаш балдардын операциясына акчалай жардам берген фонддун өкүлү. Мына биздин канча жараныбызга 210дон ашык жаш балдарга жардам бердим деп мындай эми сүйлөштүк да. Эми биз качанга чейин ушинтип отурабыз? Дагы 31 жыл күтүшүбүз керек. Кегиле бүгүндөн баштайлы. Азырдан баштайлы. Бул келген коноктор дагы кийинкисинде даярданып келет. Кыргызчылыктын кененчилик жагы бар. Эртең анан деп жүрүп ушуга келдик. Мен ошо бүгүнкү баладан Корея мамлекетинен келген корейс бала менен сүйлөшүп айттым. Бүгүндөн баштап биз ушул маселени катуу колго албасак, бул маселе чечилбейт. Анда мындай кылалы, эми баары бир деле салык төлөөчүлөрдүн арасында жалаң эле кыргыз тилинде сүйлөгөндөр эмес да, арасында орустар да бар, орусча сүйлөгөн тилдерди негизде бар. Бүгүн ошолорго ылайыктап баяндама бере берсин, анда эмкиде кыргызчасын берсин. Мен каршымын. Кийинкисинде даярданып келип кыргыз тилинде. Аманкан Батырбекович, Жаныбек Султанович, негизи туура маселени айттыңыз, бирок биз маселе бул жерде сүйлөп коюшта эмес. Маселе бизде азыр түз эфирде жалпы республика угуп атат. Эми ал жерде 80-90% кыргыз тилдүү жарандар. 10% болушу мүмкүн. Бирок эми көпчүлүккө баш ийишибиз керек да. Биз дагы эми жерлерде өткөргөндө сунуштар түшүп атат. Эми элдин сунушун айтып атабыз. Биз өзүбүз үчүн эмес, жалпы коомчулук үчүн. Жаныбек Султанович, анын үстүнө урматтуу Тилек Акышевич, биз баяндамага чакырганбыз Ильяс Жеңишевич Иманбетов. Биринчи орун басары чакырды элек да. Ошол баяндамачы болчу. Туурабы? Ошон үчүн келбей алган үчүн эми өзгөртүүлөр менен келип отурасыңар да. Ошон үчүн Жаныбек Султанович, действительно мына жерде Ильяс Жеңишевич келиш керек эле, биринчи орун басары келбей калыптыр да. Эмне үчүн келген жок? Билип коелучу. Эми анда анысын да тактап чыгалы. Анда бул маселени, бул маселени карабай эле коелу, кийинки жыйынга калтыралы. Тилек Акышевич дайындагыла, кийинки комитеттин жыйынына алып чыккыла, ушул маселени кайра эле которгон боюнча